Саламатсыңарбы? Бүгүн Zoom'ду колдонууну кантип үйрөнөбүз. Андан ары улантмакчыбыз. Биздин биринчи Zoom'ду ачып алабыз. Бүгүн болсо мен Zoom аркылуу кирип, досканы кантип колдонобуз, андан сырткары даярдап алган окуу куралдарыбыз менен кантип бөлүшөбүз, кантип көргөзүп бермекчимин. Эң биринчи мен жаңы конференция ачып аламын. Бул жерде кызыл менен көрсөтүлгөн камеранын сүрөтүндө турган ал жер менен мен жаңы конференция ачып кирмекчимин. Эгерде жанындагы көк плюс болуп турган жерге башкалар мени конференцияга чакырса, ошол жерден номерди берип кошулуп алмакчымын. Азыр болсо мен өзүмдүн конференциямды ачам. Бул жерден кирдим. Азыр өзүмдүн видеом жок эле киргенге аракет кылам. Так, видеом көрүнбөй эле койсун азыр. Так, эми силер мурдагыда билгендей, эң үстүндө бул жакта ортодо номер, кулпучанын жанында номер турган бул конференцияңардын номери, мынакей. Алдында болсо пароль менен турат. Ушул номерлерди берип, окуучуларыңарды чакырып аласыңар. Ал жөнүндө башка видеодо мен айтып көрсөтүп берген болчумун. Эми ортодогу жашыл төрт бурчтук эң алдында турган демонстрация экраны. Төрт бурчтук стрелкасы өйдө караган жерди басасыздар. Кирдиңер. Бул жерде материалыңар кайсыл жерде сакталып болсо, ошол мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлгөн. Ошол жерге киресиздер дагы. Өзүңөрдүн каалаган же болбосо ошол материалыңарды сактап койгон папкаңыздарга кирип, даярдап алган материалдарыңыздарды көргөзүп аласыңар. PowerPoint деп айткан болчумун, PowerPoint'то презентация көргөзөсүңөр, бирок даярдап алган материалдарыңарды PDF форматында даярдап туруп PowerPoint'ко койсоңор көргөзө алат экенсиңер. Эгерде PowerPoint'тун өзүндө даярдасаңар, анда көргөзө албай калышыңыздар мүмкүн. Азыр бул жерде мен мынакей жылдырып көрсөтө баштадым. Мынакей. Мурда мен немис тили мугалими болгон үчүн мен бул жерде азыр тамгаларды, алфавитти кандай даярдап алганымды көрсөтүп жатамын. А тамгасы, Б тамгасы ар бирине PDF форматында кылып даярдап алгам. Аларды жылдырып эле мындай кылып көрсөтүп, көрсөтмө куралдарыңарды, темаларыңарды дагы ушул сыяктуу кылып даярдап, сүрөт даярдап, жанына тексттерди жазып даярдап алсаңыздар болот. Эгерде даярдай албасаңар, мен бул программа жөнүндө дагы кошуп, кантип ушинтип даярдайбыз материалдарды башка видеолордо көрсөтүп бермекчимин. Макул. Бул даярдап алган материалыбыздар менен бөлүштүк. Андан сырткары, эгерде бул сыяктуу кылып даярдай албасаңар, кадимки эле сүрөткө тартып аласыңарбы же сүрөт кылып мурда даярдап аласыңарбы? Кадимкидей галереяга киресиздер дагы, галереядан бир сүрөттү тандап көрсөтсөңүздөр болот. Мынакей. Ар кандай эле сүрөттөрдү көрсөтө бере аласыңыздар. Мынакей сүрөткө кирсеңер, галереяга киресиздер дагы, каалаган бир сүрөттү тандап аласыңар. Бул болсо бакалардын личинкалары. Мен кечээ токойдон сүрөткө тартып алган болчумун. Атайын көрсөтмө кылып көрсөткөнгө кызыктуу деп тартып алдым. Ошон үчүн мен балдарга муну көрсөтмө катары көргөзсөм болот. Бул жерде гүлчүк кургап калып, буякта личинкалары кургак болуп эшикке чыгып калыптыр. Болду, ушундай кылдым. Эми болсо бул жерде кайра мүмкүнчүлүктөрдүн арасынан эң алдында whiteboard дегенди тандап аламын. Ал жерде менин доскам көрсөтүлгөн. Доскам ачылды, ак болуп. Эми бул жерде мен карандашты белгилеп аламын. Карандашты белгилеп алсам, мынакей карандашты бастым. Бул жанындагы өчүргүчү. Бул жерден карандашымдын өңдөрүн тандап алсам болот экен. Бул жерде карандашымдын кандай жоонлукта болгондугун, ичке кылып жазамбы, жоон кылып жазамбы. Андан кийинки таякча, чекиттери, сызыкчалары менен бул биздин указкабыз болот. Көргөзмөлөрүбүздү даярдап алган көрсөтмө куралдарыбызды указканын жардамы менен ошол жерге жылдырып мындай кылып көрсөтсөк болот. Эмнени түшүндүрүп атканыбыз, эмне жөнүндө айтып атканыбыз ошо тексттин алдында кызыл жүрүп көрсөтүп турат.
Андан сырткары бул жерде 3 чекит болуп турган жерде жаңы досканы ачамын. Же болбосо бул жерге доскага жазып алгандарымды сактап коёмун деп жазсаңар дагы болот. Андан сырткары өтүп аткан сабагыңарды кантип видеого тартып баарын көчүрүп алабыз. Ал жөнүндө өзүнчө видео даярдап бермекмин. Бул болсо биздин доскабыз болду. Кайрадан карандашка барамын дагы. Калемсапты алдым. Эми азырынча өчүрүп кое турайын дагы. Карандашты алдым. Эми бул жерге бир сөз жазып көрөйүн. Мынакей бул өзү атайын автоматически тамгам ого окшошуп калса анда болот. Бул жерден бул стрелка аркылуу артка кылып өчүрүп салам. С. Кайра өчүрүп. Тамгамды жакшы кылып окшоштура албасам да мен улам эле өчүрүп башка кыла беришим мүмкүн экен. Ошон үчүн же болбосо бүгүн 29 март мен чекит коюп немисче жазып жиберип жатам. Март. Телефондон колдонуш абдан эле оор экен. Компьютерден болгондо анда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал жакта текстти кадимкидей эле бат-баттан тамгалар менен белгилеп жазып жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул жердин баарын тең корзинага түшүрүп, баарын өчүрүп салсаңыздар болот. Бир өчүрүп, мынакей, баары өчтү. Андан сырткары бул жерден формаларды көргөзүп, мынакей силерди оңдоп койдум. Мындай кылып көрсөтсөңүздөр болот экен. Андан сырткары белгилерди, силердин чийимдериңиздерди түзөп коет экен. Андан сырткары болгон мүмкүнчүлүктөрүбүз телефондо чектелген. Көп нерсени айта албайт экенмин. Бирок теманы түшүндүрүп жатканда кадимкидей ары бери чийип көргөзө берсеңер болот. Эгерде сүйлөмдүн ээси, сүйлөмдүн баяндоочу, сүйлөмдүн толуктоочу, бышыктоочу, аныктоочусу жана башка ушул белгилерди көрсөтүп түшүндүрүп баштаганда досканы кадимкидей бор менен чийгилегендей эле чийгилеп көргөзө берсеңер дагы бир кичине жардам. Колуңар менен жаңсасаңар көп түшүнбөй калышы мүмкүн. Жок дегенде мындай кылып чийип көрсөтсөңүздөр жардамы тиет деген ойдомун. Доска боюнча ушул болду болгону. Андан сырткары дагы бир материалды көргөзө кетейин. Мен даярдап алган материалым боюнча, эгерде PDF-тен текст даярдап алган болсоңуздар, анда текстти да кадимкидей эле бул жерден бөлүшүп, бирок PDF форматында болуш керек экен. PDF болсо кадимкидей бул жерден бөлүшүп, ачып, көргөзүп, окуучуларга бул жерге жазганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде текстиңер мындай жазылган болсо, ортосуна чекиттерди коюп тапшырмаларды аткарган болсоңор, муну кичине чоңойтуп балдарга көргөзсөңөр болот. Эгерде бул жерде жетишпеген сөздөрдү жазгыла десеңер тапшырма, ручкаңарды аласыңар дагы кадимкидей бул жерге жетишпеген тамгаларды жазып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Же болбосо алдын чий, ошол сөздү тап, котор, мына көрсөт, бул жерге жазып койгун деп айтсаңар жазылып сүрөт талдаса, же көчүрүп жазгыла бул жерде. Диптерге көчүрүп жазып, бул чекиттердин ордун толуктап жазгыла деген тапшырмаларга жакшы эле жардамы тиет. Телефон аркылуу деле сабагыңарды жетиштүү, түшүнүктүү кылып өтө аласыңар. Андан сырткары бул жерден өзүңөрдүн интернетте тапкан, сайттагы тапкан тапшырмаларыңар менен да бөлүшүп көрсөтүп, ошол жерден пультту берип, бирок ал пультту берген көбүнчө ноутбуктан же компьютерден мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерде кичине чектелүү экен. Ага карабастан телефон аркылуу деле сабагыңарды жакшы кылып өтүп алсаңар болот. Сабагыңарды жакшы өткүлө, ден соолукта болгула. Дагы бир жолу бул жерден жардам бердим деген ойдомун.
мындан ары дагы видеолор менен бөлүшкөндү уланта бермекчимин. Бизге кошулуңуздар. Саламатта туруңуздар.